Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Биздин бүгүнкү дене тарбия сабагындагы темабыз тогуз коргоол оюну жана туз алуу эрежеси. Кымбаттуу окуучулар, теманы баштоодон мурун мен силерге бир нерсени эскертип өтөйүн. Сабак бүткөндөн соң мен силерге бир нече суроолорду берем. Ким туура жообун тапса, жеңүүчү болуп эсептелет жана белектер берилет. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Тогуз коргоол оюну кыргыз элинин маданиятынын бир бөлүгү болуп эсептелет жана биздин улуттук оюндарыбыздын бири. Оюндун тарбиялык мааниси ар бир оюнчудан чебер искусствону, логикалык ой жүгүртүүнү, так эсептөөнү жана тапкычтыкты талап кылат. Өзүңөр билесиңер, биз мурунку сабактарда оюндун эрежесин үйрөнгөнбүз жана кандай ойнолорун дагы билебиз. Тогуз коргоол оюнунун эрежеси солдон оңго карай, башкача айтканда, сааттын жебесине карама-каршы жүрүлөт. Жүрүш учурунда акыркы коргоол кайсы үйгө түшсө, ошол үйдүн коргоолун эсептеп, жуп болсо казанчага салабыз. Жуп болгон коргоолдорду атаандаш тараптан гана алабыз. Эми биздин бүгүнкү негизги темабыз окуучулар. Туз алуу эрежеси. Туз бул атаандаш тараптан утуп алган үй. Акыркы коргоол атаандаш тараптан келип, эки коргоолдун үстүнө барып, үчүнчү болуп түшкөндө, ошол үй туз болуп эсептелет. Оюнчу ал 3 коргоолду алып казанына салып, алган үйгө атайын белги коюп, ошол үйдө туз алдым деп жарыялайт. Оюнун шарты боюнча ооздон, башкача айтканда 9-үйдөн туз алууга болбойт. Оюнда бир гана жолу туз алышыбыз керек. Оюн учурунда бир оюнчу туз алса, экинчи оюнчу атташ үйдөн, башкача айтканда, ошол окшош номер үйдөн туз алууга болбойт. Тузга түшкөн коргоолдун баары туздун ээсиники болуп эсептелет. Башкача айтканда, ошол үйдөгү коргоолдор туздун ээсиники болуп эсептелип, казанчага салып турат. Тузду атайын бир белги менен белгилеп коебуз. Биздин бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болду деп эсептейм. Анда эмесе менин силерге берилүүчү суроолорум төмөндөгүлөр. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн теманы жакшы түшүнгөн болсок, анда силер суроого өтө тез жана туура жооп бересиңер деп ойлоймун. Менин биринчи суроо. Кандай учурда туз алынат? Экинчи суроо. Кайсы учурда туз алууга мүмкүн эмес? Жана үчүнчү суроо. Тузга түшкөн коргоолдор кимге тиешелүү? Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Биздин YouTube каналга жазылыңыздар, коңгурочону басып кийинки сабактардан кабардар болуп туруңуздар.